Бисмиллахир-рахманир-рахим. Меримдүү ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Бүгүнкү күндө көптөгөн инсандар стрессте, депрессияда. Мындай жатканда жашоого болгон кызыгуусу тарап кетти. Бир нерсе кылайын десе кызыгуу жок. Бирөөгө жардам берем десе кызыгуусу жок. Же болбосо бир жака барам дей турган болсо, эч бир нерсеге көңүлү жок. Мына ушундай заманда Аллах Таала Куранда айткандай, мындай жаратылышка чыгып, же болбосо суу, дарыя башка жакка барып, мына ушундай Аллахтын неаматтарына мындай акыл калча кыла дейт. Мында эмне жатат? Пайгамбарыбыз өзүнүн куттуу хадисинде мына ушундай мааниде айтат: жүрөгүңөрдү кээде эс алдырып тургула дейт. Кантип? Мына ушундай биздин табиятка, Кыргызстан эң табияттуу жер. Мына ушул табиятка чыгып, бир аз болсо дагы жүрөккө эс алдырып, мындай өзүңүзгө бир рахат жашоону тартуулаңыз. Үй бүлөңүз менен, досторуңуз менен. Билем, шаарда кыйналып кеттиңиз. Шаар ушунчалык баягы ызыучу, шаардын абасы таза эмес. Ке койчу, мына ушундай көйгөйлөр. Мына ушул көйгөйлөрдү унутам дей турган болсоңуз, акырын өзүңүздүн капчыгыңызды алыңыз дагы, унааңызга чыгыңыз дагы, акырын жайлоого, тоого, үй бүлөңүз менен, досторуңуз менен чыгып кетиңиз. Аллах Таала жалпыңыздардын жашооңуздарга береке берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.